урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз ЛТР телеканал аркылуу илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартууламакчыбыз. Биз эми сиздер түшүнүп эле тургандай, адаттагыдай эле Кыргызстандагы эң белгилүү окумуштуулар жөнүндө өзүбүздүн ушу салт болуп калган маегибизди улантмакчыбыз. Бүгүн биздин коногубуз педагогика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Кувейт Чыгыш университетинин биринчи проректору Дөөлөтбай Бабаевич Бабаев. Саламатсызбы? Мен абдан кубанычтамын. Мынакей экөөбүздүн базалык билимдерибиз боюнча биз физикпиз. Сиз ошо башынан эле педагогика илимдерине өзүңүздү арнап, ушул укмуштуудай мындай жетишкендиктерге жетиштиңиз, мен буну билем. Ошондой жетишкендиктердин ээси болуп, мынакей бүгүн Кыргызстандагы белдүү педагог окумуштуулардын бирисиз. Убагында жаш эле кезиңизде илимдин кандидаты болдуңуз, илимдин доктору болдуңуз. Биринчи эле суроо, Дөөлөтбай Бабаевич, мынакей мен сиз жөнүндө көп билсем да, бирок ар бир окумуштун өзүнүн купуя, өзүнүн баягы балалык кез менен байланышкан, жаш кез менен байланышкан көп сырлары болот, көп пландары болот. Кантип илимге келип калдыңыз? Ушундан баштайлычы. Рахмат. Мен 1968-жылы орто мектепти аяктагандан кийин Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун физика математика факультетинде менин бир тууган агам, эжем, жеңем ошол факультетти бүтүргөн эле. Анан мурунтан мен физикага, математикага болгон жөндөмүм эсепке алып, кеп кеңештерди берди. Ошонун таасири менен физика адистигине тапшырып, ийгиликтүү кирип окуп калдык. Биздин бактыбызга, маселен, окуткан агайларга аябай таазим этебиз. Кишилердин көпчүлүгү тиги дүйнөгө сапар алып кетти. Ушулардын атын айтып койсоңуз. Өзгөчө мен эң ыраазы болгон агайларым бизге сабак берген Феран Назыпович Заитов, Евген Семенович Дудуров, Виктор Петрович Черненко, Василий Иванович Седларенко, Юрий Лазаревич Луканцевер. Эң жөнөкөй нерсе, маселен, Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун лабораториясында иштеп жүрүп, Феран Назыпович эстерди орунда илимге өтө чоң талап коюлган. Ошого карабастан 6 илимдин кандидатын ошол жерде жүрүп даярдаган экен. Оштун шартында. Приборлор кайрадан жаңыланып 80-жылдары. Ошол негизги физика математика факультетинин физика адистигиндеги илимий мектептин биринчи ошогу десек болот. Маселен, мен биринчи курсту аяктап аткан кезимде лаборант болуп калдым. Бул уникалдуу учур да, азыр аз болот. Эсимде. Биринчи курстун аяк четинде анан мени астрономия лабораториясына лаборант кылып жумушка алышып, эң алды менен жарым ставкага, кийин толук ставкага. Мен ошентип илимий чөйрөдө булардын жасаган лабораториялык жумуштары менен жанагындай физикалык эксперименттердин байкоолорду аралашып, түндө кээде установканын баягы показанияларын жагыш керек, кептерге эмне кылыш керек. Ошентип жүрүп, илимий чөйрөдө белгилүү бир деңгээлде кызыгуу өтө терең боло баштады. Эң сонун. Сиз эмнегедир ошол физиканын окутуун методикасы, методологиясы, жалпы эле педагогикага ыктап ошол жака өтүп кеттиңиз да. Бунун да өзүнчө бир себеби болсо керек. Себеби мен кийин окутуучулук кызматка өткөндө мугалим болуп калдым. Мугалим болуп калганымда физиканын окутуунун методикасы жана окутуунун техникалык каражаттары деген кафедранын аталышы ошондой эле. Омош Мырзабаевич агайыбыз кафедра башчысы эле. Анан ошол кафедрада иштеп жүрүп, күндөлүк жасаган жумуш, иштеген, берген сабактар көпчүлүк учурда методикалык илим менен байланыштуу болуп калганына байланыштуу. Жаңы лабораториялык иштер коюлуп, аларды өркүндөтүү боюнча жумуштар жүргөн үчүн анан мен физиканы окутуунун методикасына ыктай баштадым. Тиги катуу телонун физикасы боюнча деле белгилүү бир деңгээлде даярдыгым болуп, ага тиешелүү болгон маалыматтар даярдап, кийинки учурда биздин базалар физикалык эксперименттерге даяр болбогонуна байланыштуу Эстониянын
Tartu университети менен кабарыңыз бар. ошол Илимий байланыштар болуп кеткен. Ошол жака барыш боюнча белгилүү бир сүйлөшүүлөр жүрүп аткан. Бирок жагдай жанагындай болуп калгандан кийин мен ошол методикалык илимди ыктай баштадым. Эң кызыгы Союз учурунда физиканы окутуунун методикасы боюнча эсептелүү гана докторлор бар экен да. Союз боюнча. Союз боюнча. Мисалы үчүн биздин факультетте илимдин кандидаты жок эле да. Кандидаттар жок экен. Анан ушундай жагдай болуп калды. Иванов деген профессор келип, мархум Мамед Кочманович ал учурда факультетте иштеп, кийин кечки политехникалык институт факультетинде декан болуп, ал киши физиканы окутуунун методикасы боюнча Антонина Васильевна улусу менен байланышып жүрүп, Челябинск шаарынан Ивановду Москвадан чакырып, анан ошондон кийин биздин байланыштар өсүп кетти. Союз учурунда билесиз, биздин окутуучулардын бардыгын билимин өркүндөтүү үчүн 4 айга Москвага, Ленинградка, Ташкентке, Алматыга, башка шаарларга жөнөтүп. Ошону доор эле ошол. Жакшы. Ошонун баардыгын төлөп берчи эле, Ооба. Кеткен командировкалык чыгымдарды, анан ал жерде абдан чоң колдоо эле. Такай лекциялар болуп, лабораториялык жумуштардын баардыгын окутуучулар өздөрү аткарып, белгилүү бир приборлорго заказ кылышка даже мүмкүнчүлүк бар эле. Кыргызстанда дагы Кирснабызбыт деген мекеме бар эле, физикалык приборлорду, жабдууларды, куралдарды камсыз кылады. Ошол аркылуу даже алдын ала заказ кылып коюуга мүмкүнчүлүктөр бар эле да андайым. Болгондо да бүт Советтер Союзу боюнча унификацияланган курал жарактар чыгат эле. Жабдыктар чыгат эле. Бул эми өзүнчө абдан алтын доор болгон экен. Эми мынакей Дмитрий Павлович эми ал кезде Фрунзеде деле балким бар эле, биздин Кирнип бар эле, башкалар бар эле. Бирок ошо болсо дагы сиздердин алгачкы илимий иш сапарыңар баары Москва менен байланыштуу болду да. Мисалы үчүн сиздики. Ош мамлекеттик педагогика институтунда ошол физиканы окутуунун методикасы, математиканы окутуунун методикасы, химия, биология, ошо баардык эле илимдер боюнча окутуунун методикасы өзү жаңыдан тамтың баскан учур эле. Мен деле бала элем, 70-жылы киргенмин, 77-жылы бүттүм. Бирок ошондо биз деле байкап турганбыз да. Айрыкча баягы илимдин ошо кристаллык физиканын фонунда жана башка. Бирок сиз абдан чоң тобокелчилик кылгансыз да. Туурабы? Себеби баягындай чоң, ири окумуштуу биздин педибизде жок эле. Анан кандай Москва менен байланышып калдыңыз? Фрунзе аркылуу болду, жагандай болду. Бул биздин жаштар үчүн абдан маанилүү да. Бизде Бишкекте дагы педагогика илимий институту болгон. Кыргыз Азиз Аминович Измайлов деген академик агайыбыз башкарып турган. Анан эми ал учурда аспирантурага орун алуу өтө татаал маселе. Анан белгилүү себептер менен орунга институт заявка берген менен ала алган эмеспиз. Анан буйруп мен Москвага барып, биринчи жылы стажер изилдөөчү болуп, бир жыл ошол лабораторияда жүрдүм. Ошо АПНдин астында лаборатория да? Астында окутуунун мазмуну жана методдор деген институт. Анан кийин аспирантурага орун берип, бирок аспирантуранын экинчи курсуна өткөн учурда эле мен коргоп койдум да 84-жылы. Биз ошону укканбыз. Биз өзүбүз жаш ошол илимге иш козгоп жүргөн элек. Ошондо абдан чоң сенсация болгон да Дмитрий Павлович. Ал турсун сиздин кандидатский ишиңиз боюнча бул доктордук перспективасы бар. Иштеп, мына өзүңүздөн укканбыз, сиздин тааныштардан укканбыз. Ошол сонун теманы берген киши ким? Кудайдын буйругу менен мен лабораторияга келип, ошол жерде стажер изилдөөчү болуп жүргөндө лабораториянын түрдүү тапшырмалары бар. Ошондо тапшырмалардын бири такай эле ким коргой турган болсо, автореферат келсе эле мага берилет дагы отзыв даярдаш керек тигиби деп көрсө, ал мен белгилүү деңгээлде окумуштардын сыноосунан өтүп аткан экенмин. Анан менин жетекчим кандидаттыкта педагогика илимдеринин доктору, профессор, кийин акш академик болду. Аркадий Иванович Пинский деген болгон. Яворский Пинский деген эң мындай атактуу двухтомник бар. Андан башка дагы основа физика деген, методика арналган китептери көп. Мен Аркадий Иванович менен жүрүп,
бир эле СССРде эмес, даже башка СССРдин курамындагы мамлекеттердеги атактуу методисттер менен баары менен тааныштым. Анан эми коргоо кезинде ушундай болуп калды, баягы биздин институттун директору Вадим Макарович Монахов эле, зам директор Усанов эле, ал агайыбыз дагы чынын айтканда өтө таланттуу, 23 жашында кандидат болгон. Анан белгилүү бир деңгээлде Кыргызстанда методикалык илимдин өнүгүшүнө алда чоң салым кошту. Анын биринчи аспиранты Пржевальский пединститутун бүтүрүүчүсү Маткеримов Нурсапар Оролбекович болгон экен. Азыр бул киши улуттуу университетте профессор. Анан ошол кезде келип, ал Усанов мага экинчи жетекчи катарда болуп калды. Негизинен мен жумушум баары ошо Пинский Аркадьевич менен коргодум. Анан буйрук эми Москвада аспирантураны бүтүп, авторефератты чыгарып, коргойм деген авторефератты таркаткандан кийин диссертациялык кеңештин 4 мүчөсү, ал учурда айтып атпайм, защита Москвада, Ленинградда, Киевде, саналуу жерде эле. Ошого байланыштуу диссертациялык кеңештин иши токтоп калып, менин тагдырыма Ленинграддагы Герцен атындагы алдыңкы институтта физиканы окутуунун методикасы деген кафедра болгон. Ал кафедранын башчысы мурун атактуу Извозчиков Валерий Александрович болгон. Ал киши менимче АПНдин академиги болгон, ал киши физика математика илимдеринин доктору болгон, бирок методикадан дагы аябай көп перспективалык китептер жазган. Анан ошол советте 1984-жылы 1-ноябрда мен анан коргоп алдым. Сиз айткан бир нече корифейлер менен таанышып, ошол методика менен деле ошо алектенсем болот деп, анан ошол эле Аркадий Аронович Пинскийдин үйүндө болгонмун, Каменецкийдин үйүндө болдум. Ошондо биздин энтузиазм укмуш экен да. Бирок мен таң калганым, ошо кишилер жөнүндө мындай кеңири айтып берсеңиз да, абдан жөнөкөй кишилер эле да. Мисалы үчүн мен Пинский менен таанышып, сиздердин рекомендация менен барып, анан таанышып, ушундай оюм бар эле, кванттык механика, өзүм кванттык физика боюнча адисмен десем, дароо үйүнө чакырган да. Андан кийин Каменецкий. Анан баягы экөөбүз абдан жакшы сүйгөн, абдан урматтаган Мякишевдин колуна өттүм да. Геннадий Яковлевичтин. Вот ушул кишилер кандай сапаттары менен союздук, анан дүйнөлүк деңгээлге ошо илимий мектептерди жасай алышты. Себеби бул ташып жүрүүчүсүсүз да, сиз аралашып жүргөнсүз. Биринчиден окумуштуу катары булар аябай бардык жактан даярдыгы бар. Базалык билимдер окumuş болчу, базалык билим окumuş. Экинчиден жогорку окумуштуунун этикетине ээ болгон, жүрүш турушка ээ болгон мындай инсандарды көп жолуктурууга мүмкүн эмес. Мен мына эпизод иретинде бир нерсени айткым келет. Бир жумада, маселен, жетекчи менен аспиранттардын жолугусу болот. Бир сапар мен 20 мүнөт кечигип калып калдым да. Анан урушкан жок, эч кандай мындай насаат айткан жок. Бар болгону мени 3 айга чейин кабыл алуу маселеси токтоп калды. Мынакей, жөн эле көрдүңүзбү? Мен үчүн штраф тарбиялоонун бир принципи. Анан 10го чакырган болсо, 10го 5 же 7 мүнөт калганда кирип, бардык аспиранттар менен сүйлөшүп, маектешүүгө бир 3 мүнөт калганда келип отурат дагы. 3 мүнөт биринчи ден соолук кандай, жашоо шарт кандай, анан кийин илимий иштер эмне болуп атат, пландаган берилген тапшырмалар кандай аткарылды, ушундай сурат эле да. Бул мындай тактыкка ар бир илимпозду, ар бир инсанды үйрөтүү өтө татаал маселе да. Чынын айтканда ошолордон мен таасирленген нерсем алам да, мындай белгилүү бир деңгээлде. Эми ошол лабораториянын өз жөнүндө бир аз аңгеме кылсаңыз, ошо СИМОнун лабораториясын. Мисалы үчүн кадимкидей эле эксперимент жүргүзөт элеңер да, туурабы? Маселен, лаборатория башчысы катары атактуу баягы академик Василий Григорьевич Разумовский лаборатория башчысы эле. Лабораторияда Пинский Аркадий Аронович, Шамаш,
Ивенчик Есперефимна, Родина Надежда Александровна. Кандай кишилер десеңиз. Биз Булар эми- китептин авторлору эле, Ооба, окуп китептерин. Перушкинди да көрүп калдык. Александр Васильевич. Алардын баары ошол лабораторияда. Кийин Василий Григорьевич Разумовский академик секретарь болуп калганда, президиумда ордуна Дик Юрьевич лаборатория башчысы болуп калды. Ошол жерде ошол НИСМда иштеген Грабар Краснянский деген болгон. Алардын китеби бар, азыр ушул кезге чейин жүрөт. Педагогикалык изилдөөлөрдө математикалык статистикаларды кандай пайдаланыш керек деген атайын методиканы изилдеп таап чыкканда, ошо Грабар Краснянскийдин методдору белгилүү бир деңгээлде мектептин шартына өтө жакын, ыктымалдуулугу жакыныраак методдор эле. Ошондуктан ошолор боюнча атайын лекцияларды ошол авторлор өздөрү окуйт эле. Сурап, билбей калган кээ бирлерден түшүндүрүп кайрадан. Анан тынымсыз изденүү бар эле. Мына менде эсимде калганы жетекчилер аспиранттарды ээрчитип алып Ленин библиотекасына барып. Атайын зал профессоров, академиков бар, отургузуп, тиешелүү адабияттарды топтоп, кандай кылыш керек, ссылкалар кандай оформить этиш керек, бардык тиешелүү болгон маалыматтардын баарын бир сыра көрсөтүп берип, анан кийин тапшырмаларды берет эле да. Баягы Советтер Союзу кулагандан кийин, таркагандан кийин эми ошондой фундаменталдык илимдин очогу болгон ошо Симага окшогондор дагы абдан чоң жабыр тартышты да. Туурабы? Азыркы абал кандай? Кабарыңыз барбы? Байланыштарыңыздар барбы? Кабарым бар. Мен өткөн жумада Алматыдагы Абай атындагы Казак улуттук педагогикалык университетинде алардын чакырышы менен докторанттарга лекция окуп келдим. Анан ошол жерге Москвадан дагы ошо мурунку СИМ, ошо окутуунун мазмуну жана методдору илим изилдөө институтунун 2 профессорун чакырган экен. Азыр ал институтту башка дагы илим изилдөө институттары менен бириктирип, стратегиялык өнүктүрүү институту деп эми аталыш бир жаңыртайлы деген маанидагы ошондой болуптур. Бирок баягы ал институттун негизги идеясы билим берүүнүн стандарттарын, окуу пландарын, программаларын, окуу китептерин, окуу усулдук адабияттарды даярдоо эле да. Ооба. Азыр дагы ошондой иш менен эле. То есть ошол өздөрүнүн магистралдык багытын сактап калышыптыр. Аталышы бөлөк болуп калыптыр, бирок сакталып калыптыр. Эми азыр эми талап да талап да башкача. Мен угушума караганда өзбек окумуштуулары, казак окумуштуулары, мынакей силер бир кеминде бир 5-6 илимдин докторлору чынында ошол илгерки Симонун колунан чыккансыңар да. Ооба, биринчи жолу Борбордук Азияда биринчи физиканы окутуунун методикасы боюнча илимдин доктору болгон Мирзахмедов Батыр Мирзарахимович болгон. Ташкенттен. Ташкенттен. Даже Алматыда алардын филиалы болгон, СССР дöwрүндө. Ошондой болгонбу? НИСИМдин филиалы болгон. Ошон үчүн Казакстанда, Өзбекстанда методикалык илимди өнүктүрүү, коргоо боюнча көп диссертациялар даярдалган. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз профессор Бабаев, Дөөлөтбай Бабаевич менен негизинен Советтер Союзунун учурундагы ошол Москванын, ошол кездеги Ленинграддын, Киевдин деңгээлиндеги педагогика илимдеринин корифейлери жөнүндө сүйлөштүк. Агайыбыз өзү ошол илимий мектептерден кандай тарбия көрүп, илимдин докторуна чейин кандай жеткендиги жөнүндө айтып берди. Биздин бүгүнкү сиздерге арналган телеберүүбүздүн биринчи бөлүгүн ушуну менен жабык деп жарыялайбыз. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.